10 күндөн бери коомчулукта кызуу талкууланып жаткан өлкө экономикасына өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамы бүгүн экономика жана каржы министрлигинде талкууга алынды. Жолугушууга бизнес ассоциациялар, ишкерлер жана профсоюз уюмдары катышты. Баарынын тынчсызданган эле бул мыйзамдын экономикага тийгизчү кесепети. Ачыгын айтканда, бул закондо баардык кооптонуулар бар, рисктер бар, анын баарын алыш керек. Негизи чындыгында айтканда биз 29-июлда эле кабардар болуп калдык да массалык маалымат каражаттарынанчы. Ушул закон 3 окуудан өтүп кетти парламенттен. Анан бизнес коомчулугу биз ошо сиздер менен массалык маалымат каражат өкүлдөрү менен иштедик да, брифинг бердик. Анан ошо бул законду бүгүн гана талкуулап атат да. Участкалык милиция кызматкерлери соода күркөлөрүн текшерип баштайт экен деген маалымат ишкерлерди ого бетер дүрбөттү. Эгер участкалык милицияга андай укук берилсе, 90-жылдардагыдай башаламандык болот деген чочулоолор бар. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаровдун айтымында, милиция өз участкасында канча дүкөн бар экенин гана аныктап берет. Андан башка эч кандай укук берилбейт экен. Эч кандай милиция, эч кандай укук коргоо органы экономикалык ишмердүүлүккө кийлигише албайт. Атайын адистештирилген укук коргоо органдары дагы мындай мүмкүнчүлүктөн ажыраган. Биздин демилге коомчулукка башкача өңүттө жетип жатат. 2009-жылдан бери жөлөк пулдардын көлөмү көбөйө элек. Президент тарабынан тез арада жөлөк пулдардын көлөмүн көбөйтүү тапшырмасы коюлду. Ал эми казынада каражат тартыш экени баарыбызга белгилүү. Ошондуктан салык чогултууда башкача ыкма колдонбосо, мындан башка арга жок болуп жатат дейт министр. Салык төлөгөндөрдүн баарын коргойбуз. Төлөгөндөрдүн баары сиз айткандай ватабыздын жаранда үйрөтөбүз. Ыкмаларды ушундай кылабыз, айласы болгон төлөп, өзү да төлөгөн килде ала турган ыкмалардын баарын киргизебиз да. Ошондой эле мамлекеттик сатып алуу мыйзамдары өкмөттүн колу бутун тушап, эч бир иш кылганга мүмкүнчүлүк бербейт. Эгер ушул жол менен кете берсек, бекер берилип жаткан Кытайдын вакцинасын дагы ала албай калабыз. Ошондуктан ыкчам аракеттерди көрүү үчүн дагы бул мыйзам керек болуп жатат деди Акылбек Жапаров. Мына даже бекер берген вакцинаны алдырып келе албайбыз, анткени тендер. Воздушный транспортта өзүнчө тендер, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, а может пешком принесете тендер. Ушу тендердин баары абдан катуу кыйнап бүтө турган болуп калды бизди. Мына 1,5 миллиард сом акча бөлүп бердик эле, Госмат резерв эмгиче будайды алып келе албай атат. Анткени биздин внутренний процедураларыбыздын баары тендерлерге келип такала берет экен. Жолугушуунун жүрүшүндө мыйзам тууралуу ишкерлерге толук маалымат берилди. Айрымдардын көз карашы өзгөрүлүп, мурда каршы чыккандардын арасында мыйзамды колдоого алгандар дагы болду.